жана ушул жерден таамай сокку затканга негизинен сонун мүмкүнчүлүк бар. Чындыгында жакынкы бурчка деле биз гол көрө элекпиз. Сол канат ачылууда офсайдка кабылбастан берүү керек. Ооба, дал ушундай аракет ишке ашты. Сокку жакынкы бурчка жатат. Эки оюнчу бири-бирине тоскоолдук кылып ала жаздады. Жана жекеме-жеке. Ошондуктан гол. Дордой командасы эсепти ачты. Ал үчүн 80 мүнөттөн көбүрөөк убакыт керектелди. Мына карасаңыздар, жекеме-жеке чыгууга сонун мүмкүнчүлүк болду. Жаңылбасам бул ушунду Анвар Адлет уулу. Мына Дордой командасынын 22 номердagi оюнчусу Анвар Адлет уулу. Дал ушундай Анвар Адлет уулу. Азыр кайтылуудан көрдүңүздөр. Идеалдуу өнөктөшүнүн пасын колдонуп кетти. Шашып атат алган оюнчулары. Дордой дээрлик баары коргонууда болчу жана каршы чабуул. Ой, керемет ылдамдык. Мына карасаңыздар, аягына чейин барды жана гол дагы бир. Ошентип Дордой бул беттешке чекит койду. Мустафа Сейитказиев. Дордой командасынын 25 номердagi оюнчусу Мустафа Сейитказиев керемет. Дордойдун бир оюнчусу жабыркап ошол жерде пауза болуп калган болчу. Ошондуктан дагы 1,5 мүнөттөй кошуп берди. Жыйынтыгында мына финалдык ышкырык жаңыргандан кийин эсеп сандары 2-0.